Жамбиханын жашы 43-тө. Ал алыска Оғанстан Республикасынын Памир тоосунда жашап өскөн. Үй бүлөсү менен Кыргызстанга келгендерине 4 жылдын жүзү болду. Алгач Нарын облусунда жашап, кийин өстүздөгү жылдын январ айында Карабалта шаарына көчүп келген. Кыргыз өлкөсүнө келип, нукура кыргыз каада салтын үйрөнүп, жаңыча жашоого аралашып, камыр-жумур болгону менен жарандык паспортко ээ болбой келишкен. 8 балам бар, 4 ұл, 4 кыз. Буякка 2017-те келгенбиз көчүп Нарынга, Памирден. Жолдошум бар, буякта. Жолдошум атын айтпайм, ол 74-жылғы. Президент Садыр Нуркожоевич Нарын алайда кыргыздар менен көрүшкөлү келди, Памир кыргыздар менен. Анда менин жолдошум да барып көрүштү. Ошондон биринчи паспорт жарандыгын берем деп көтөргөн экен ол киши. Өзү ошол демилгеси менен бизге берди жарандык. Ошол үчүн алып жатабыз азыр. Ошол президентке чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз, кыргыз элине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми жарандык алганыбызга аябай кошпуз, ыраазыбыз биз. Паспорту жакшы да, эми кыргыз мекенинде кыргыз болдук. Сиздердин катарыңарда анан кандай бир иштер өтө төмөн болсо, кыргыз жарандыгы болбосо кыйын экен. Мен Нарында права жөнүндө окудум, машина айдоо жөнүндө окуп, анан окуду деген документтерди берди. Анан права бергенге кыргыз жараны эмессин деген диктен анан права ала албай койдум. Мана ошондойлордон кыйындык жаратылат. Мана окуган балдар окууга киргенге кыйындык жаратылат. Мана бүгүн эми жакшы болду. Чүй облусу боюнча Памирден келген этникалык кыргыздар 25-ти түзөт. Алар Жайыл районунун Красновосток айылында жашашат. Бүгүнкү күндө Памирден көчүп келген 12 киши кыргыз жарандыгын тастыктоочу паспорт алышты. Жарандык алганга укугу бар болуп 18 жаштан өйдө адамдары бүгүн мынакей 12 адамга паспорт берилип отурат. Эми өзүңөр билесиңер, паспорт алыш деген бул анан ошо алкагында эле ошо жарыялык Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлдөп, өзү ушуреке паспортту жеңил түрдө берилсин деп жарыяга кол койгон болчу. Ошореке боюнча атайын мага тапшырма берилип, ошо келип, ошо паспорттарлардын тапшырып, жарандыгын алып атышат. Мында этникалык 25 адам 4 үй бүлө мүчөлөрү. Алар Нарын жана Алай райондорунан көчүп келгендер. Алгачкылары 2019-жылы келсе, 4-үй бүлө 2021-жылдын январ айында отурукташкан. Жашоо шарты айыл өкмөтүнүн көзөмөлүндө туруп атат. Мына кышкысын көмүр отун менен камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн бул милдети. Туугандарыбыз менен дагы гуманитардык жардам жагынан да биз каралашып атабыз бүгүнкү күндө. Кайсы маселе болбосун, буну көзөмөлгө алабыз мындан ары. Эми Памирден көчүп келип, ошол биринчи кезекте булар Нарын шаарында болушкан, Нарын областынын. Андан кийин ушул ден соолуктарына байланыштуу ушул биздин Жайыл районун тандап алышыптыр. Мындан ары дагы бул үй бүлөлөр райондук мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө болот бүгүнкү күндө. Эскерте кетсек, өлкө башы Садыр Жапаров өстүздөгү жылдын апрель айында Памирден келген этникалык кыргыздар менен жолугуп, алардын көйгөйү менен таанышкан. Ал өз кезегинде көчүрүлүп келген памирлик кыргыздарга Кыргыз Республикасынын жарандыгын тез арада берүү маселесин иштеп чыгууга тапшырма берген. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.